Эмне үчүн биз айтып атабыз, 4 көчөнү коюп койгулачы. 4 көчөнү мурдагы жетекчилер ушул жерден ката кетирген деп. Эмнеге ката кетирди? Айтышыңар мүмкүн. Эмне ката кетирди деп. Мен коомчулук айтып коеюн. Урматтуу коомчулук, урматтуу депутаттар. Бул жерде 4 көчөнү мурдагы жетекчиликтер, жанагы мурдагы Совет Безопасности деп коет. Коопсуздук кеңешинин башчысы Адаган Кимсанбаевич барып, президенттин эмеси менен мурда ошондогу президент киши айтып атпайбы, Адаган Кимсанбаевич айтат, мен дейт, президенттин тапшырмасы менен баргам дейт. Ал маалда президент Бакиев болчу. Барып ошо протоколго кол койгом дейт. Биринчиден, ал юридикалык жагынан дагы эч кандай протоколго кол коюуга акысы жок. Ал өзүнүн коллегасы менен, ошо Совет Безопасности Тажикстан менен кандайдыр меморандумга кол койсо болот, келишимдерге кол койсо болот, кызматташтыкка кол койсо болот. Бирок чек ара жөнүндө эч нерсеге кол коюуга анын конституциялык мыйзамдык укугу болгон эмес. Жана койбош керек эле. Бул биринчи ката. Экинчи эми стратегиялык катасы эмне болгон? Булар ушул 275 метр жерди бул Тажикстандын жери, биз арендага алабыз 49 жылга деп ошого макулдашып протокол жазып протокол кол коюшкан. Biz айтып атабыз, бул эң чоң ката болгон деп. Себеби туугандар, ошол кийин эле бизден деле сурап жүрдү, башка мамлекеттер деле сурап жүрөт. Мына эмне деп коет, чек ара тилкесине жакын жайгашкан аймактарды чек ара тилкелери бүтмөйүнчө эч качан бул силердики деп биз танбашыбыз керек. Эч качан ошо чек ара тилкелери бүтүп мыйзамдуу ишке киргичекти, бул жер сеники, ооба, туура сеники, мен арендага алайын деген, бул деген ошо сенин жериң деп признавать эткендик болот. Булар ошентип признавать этип коюшат. Да, 4 көчө силердики, биз 49 жылга арендага алайлы деп. Мына 20 жыл өтүп кетти. Дагы 29 жылдан кийин алар бизди алайдан кууп чыгат дагы айтат болчу. Бул жер биздики, мына сен кол койгон протоколуң бар. 49 жылың бүттү арендаң депчи. Демек. А булар ошого карабастан кол коюшкандагы ошол эле мезгилде эмне кылыш керек булар? Мен азыр мына терең изилдегенден кийин билдим. Булар ошол эле мезгилде макул, даже муну силердики 49 жылга биз арендага алдык деп кол койгон учурда эле булар параллельный зеркальный жасаш керек эле. Бул баягы Ходжалоо Воруктун ортосундагы жолду биз арендага алайлы анда биз силерге арендага берейли деп ошону зеркальный жасаш керек эле. Жок, булар тигилерден арендага алгандагы өзүбүздүкүн арендага бербей койгон. Өзүбүздүн территорияны спорный кылып таштап коюшкан. Көрсөтүлөчү мына бул Ходжалоо менен Воруктун эмес. Мына Аксайда. Мына могул жерден мынауга чейин, мына Варукка чейин, мына жолду. Хорошо, силер 4 көчөнү арендага бердиңер бизге, анда биз дагы силерге мынау көчөнү арендага беребиз деп туруп арендага бериш керек эле. Ошондо зеркальный болуп калат эле. А булар болсо, мына биз азыр границаны тактап бүт күчөктү, булар мынау жолду признавать этишкен жок. Мынау жерди Аксай айылын признавать этишкен жок. До сих пор айтып жүрүштү булар. Бул жер деген спорный территория. Бул жерде эч кандай чек ара жок, болгон эмес. Биз эч кандай документтер кол койгон эмеспиз. Аксайыңарды силер жакында эле алып келип алгансыңар. Көчүрүп кеткиле. Бул жер спорный территория. Бул жерди керек болсо ортосуна бөлөбүз, керек болсо бул жер биздики деп ушундай кылып атышты. Ушундай спорго жолду булар өздөрү берип койду, мурдагы жетекчилерчи. Көрдүңөрбү? Мына ошол маалда убактылуу чечүүнүн көздөп отурушуп, келечекке мына бизге 20 жылдан кийинки бизге оор турмуштап келип коюшту. Ошонун негизинде канчалаган балдарыбыз өлдү. Канчалаган конфликттер болду. Мына мен азыр жазып берди, канча ошонун негизинде ошол мурдагы жетекчилердин кол койгон протоколунун туура эмес, протоколунун кол койгон негизинде стратегиялык катаны кетирген негизинде бизде 55 аскер кызматкери каза болду. 121 аскер кызматкери жарадар болду. 29 и 34. Так, 63 жаран каза болду. Так, 253 жаран жөнөкөй жай жаран жаракат алды. Көрдүңөрбү? Ошонун негизинде, ошо туура эмес жүргүзгөн саясаттын, туура эмес колгон протоколдун негизинде мына ушунчалык адамдарыбыз, 1000ге жакын адамдарыбыз страдать этти.
Алар айтып атат, өткөн Адахан Кимсанбаевич айтып атат, бул протокол жөнлүү протокол да, муну менен жөн эле туалетке барып койсоңор болот, баяк кылып койсоңор болот деп. Туалетке бардырбайт экен да аны менен. Сенин колуң турат да жерде. Секретарь Совета Безопасности деп туруп, колуң турат да жерде сенин. Кантип туалетке бардыртат? Ошону ар бир жолугушууда мен бетиме такай берип, монтип, мен ушу менен чабышып келдим да. Ошон үчүн 275 метр жерди мен нейтральный кыла албай, ошон үчүн мен булар менен чабышып тытышып келдим да. Мына конца концов, бирок биз аны признавать эткен жокпуз. Мен ошондо дагы айттым, мына биздин комиссия мүчөлөрү олтурат, биз ал протоколду признавать этпейбиз. Ал протоколду туура эмес адам не соответствующий своим служебным обязанностям человек подписал. Так? Он этого не должен был делать. Анда алар айтып атышты, андай болсо, силер ушуну мамлекет аралык протоколго кол кое берсеңер, көрүнгөн адам келип, силер алар жоопко тартпайсыңарбы деди. Мына ошондуктан биз, урматтуу туугандар, требовать этип отурушту. Ошондуктан биз ушунун баардык делону изучать этип отуруп, ушулардын баарын анализдеп отуруп, анан кийин Мадумаровго чыккынчылык беренеси менен иш козгогонбуз. Чыккынчылык беренеси менен иш козгогонбуз. Бул чыккынчылык беренеси эч качан эскирбейт. Керек болсо, азыр дагы алып келип камап койсо болот. Мындан кийин да камап койсо болот. Мына чыккынчылыктын эмеси каерде жаткан өзөгү. Түшүнүп алыңыздар ушуну. Чыккынчылыктын өзөгү ошол 275 метр жерди тажиктердики деп признавать этип, 4 көчөнү берип койгондугуна жаткан. Ошол эле мезгилде биздин Аксайга кеткен жолду, Варфка кеткен жолду алар тажиктерге биздики деп признавать этире алган эмес. Мына чыккынчылык. Ошондуктан, урматтуу туугандар, бул жолдордун историясы ушундай. Мына 4 көчөнү берчи мага. 4 көчөнү мен айтып коеюн. 4 көчө, булар 275-ти карасаңар туугандар, ошол маалда протоколго кол койгондо дагы билбейм, мас болуп алып кол коюшканбы, же жөн эле кол коюп коюшканбы, мен түшүнбөйм да просто. Мына 275 метр деп могул жерден алышкандагы, мына көпүрө бар го биздин. Мына көк таштын көпүрөсү. Мына биздин көпүрө бар, ушу көпүрөнү кошуп туруп кол коюп беришкен, Мына 275 метр мунерге чейин келмек. Мына мунерге чейин келип, мунерден кошуп көпүрөнү кошуп туруп, буларга полный доступ кылып, мунияка Саманьон Дох майылдарына доступту беришкен дагы, кол коюп беришкен. Көпүрө дагы буларга өтүп кеткен. То есть көпүрөнү биз курган көпүрөнү дагы биз булардан арендага кайра алат экенбиз да. 49 жылгачы. Вот в чем вопрос. Эми биз эмне кылдык? Ушул 275 метрди биз кыскартып көпүрөнү өзүбүзгө калтырдык. Мына көпүрө бизде калды эмичи. Эми 253 метр болуп калды мына бул. 275 эмес, 253. Биз ушунусуна чейин көңүл бурдук. Себеби кантип биз көпүрөнү беребиз? Бул көпүрө деген стратегический көпүрө да биздикичи. Мына булар моңолдуп туруп 275ке чейин келген эле бу жерге чейин. Биз муну кыскарттык дагы 253-кө түшүрүп туруп, көпүрө биз тарапта калды. Көпүрөнүн ортосунан бөлөйлү, көпүрөнүн чекесинен бөлөйлү деп приблизительно бир 3-4 ай бир көпүрө үчүн жүрдүк биз. 3-4 ай. Нелерди гана кылбадык. Мен 2-3 жолу Тажикстанга барып келдим. Алар 2-3 жолу бул жакка келип кетишти. Жок көпүрөнү алабыз. 275 метр дегенсиңер, 275 метр макул. 275 метрди кол койгон булар. 275 метрди бизде арендага алгансыңар. Мына протокол дейт. А 275 метрини өлчөп келсек, дагы бир жолу айтам. Мен муну көбүрөөк айтып коюп атам, себеби силерге түшүнүктүү болсун деп атам. 275 метрини өлчөп келсек, көпүрө дагы булар өтүп кетип атат. Көпүрөнү да булар алып койгон. Арендага биз өзүбүз курган көпүрөнү биз өзүбүз кайрадан арендага алып атабыз. Мына. В чем заключается предательство интересы государства? Вот где лежит предательское отношение к своим обязанностям, своей подписью должностного лица. Ушуну конце концов биз акырында барып туруп, анан кийин мына ушун негизинен чабыш болду. Дагы бир жолу айтайын, эми көпүрө бизде калды, 253 метр болуп калды, 275 эмес. Эсиңерди тутуп алгыла. Мындан ары 253 деп айткыла. Болду. 253 метр болду дагы, көпүрө биз тарапта калды, туугандар. Ушу менен бул жер дагы нейтральный болуп калды. Бул жерде эми булардыкы да эмес, биздики да эмес, ортодогу жер, бул жер.
Бул жер эми мурда булардыкы деп признавать этип бергенбиз да. Эми признавать этпестен кайрадан нейтральныйга алып келдик. Бул биздин ушул чегараны делимитациялоо жумушундагы жүргүзгөн эң негизги жеңиштерибиздин бири ушул болду. Эң негизги себеби эгерде мурда бул жерден Камиля Абдыразаковна, Миргүл Өмүрзаковна, Чыңгыз, дагы ким бар депутаттар Баткенден. Ушулар жакшы билесиздер. Мурда Лейлек действительно анклавда калып кеткен. Төрткөчү алардыкы болгонбу? Алардыкы болгон. Самарканддагы Миңөрүк жолу болгон эмеспи? Болгон эмес. Андан сырткары мына дачаны көрсөткүчү Аксайдагы. Аксайды мына. Мына андан сырткары Рават жолу. Эмени көрсөтчү жанагы. Аксайды көрсөт. Аксай Варукту көрсөт. Жана көрсөттүң эле го? Мына. Андан сырткары туугандар. Мына. Мына жерден келген дагы булар. Мына биз бир жерден келгенбиз. Бир жерге келип токтоп калганбыз. Мына өтө албай калганбыз. Себеби могул жерде көпүрөнү жардыргандагын мына жерлерде алар признавать эткен эмес. Любой бир ызычуу болсо ушерди басып алып ушерде ызычуу боло берчи элек. Булар мына жолду дагы Аксай айылын дагы признавать эткен эмес. А биздеги мындай болуп калганда, ошондо мындай болуп, булар признавать эткен жери мынак болуп кеткен. Мына Рават жолу дагы бу анклавда калып кеткен. Мурда Рават жолу дагы анклавда калып кеткен. Азыр бизде 3 жол бар. Эмеге Лейлек өтүүчү. Азыр айтып атышпайбы? Кече күнү эмеден бирөө айтат, жанагы интернеттен. Бул чечимди кабыл алгандан кийин Лейлек анклавда калып кетти дейт. Акылыңар барбы? Туугандар. Ошол айткан туугандарга айтып атам, мен депутаттарга айткан жокмун. Так? Кантип калып кетет? Эгерде биз наоборот, мына бир жол, 4 көчөнү биз жасадыкпы? Нейтралдык жасадык. Мына көчөнү жасадыкпы? Миңөрүк Самаркандыкты жасадык. Мына Раватты жолун биздин жол кылып, Кыргызстандын истинный өзүнүн жолу кылып туруп, границаны мыйерден токтоттукпу? Токтоттук. Демек, мына биздин Лейлек району бүгүнкү күндө питается с 3 сторон. Миңөрүк Самаркандык питается, 4 көчө питается, и Рават жолу менен өзүбүздүн жол менен питается. Никаких анклавов, наоборот, биз Лейлекти полный анклавдан чыгардык. А мурда болсо эмне болчу? Мурда болсо мына жол жок эле. Мына жол вообще жок эле. Мына жол болсо тажиктердики болчу. Мына жолду болсо алар признавать этпей, бу жерде чабышып турчу элек. Признавать этчү эмес. Туурабы? Мына ушул жерде дачада канча балабыз өлдү? Мына акыркы маалда ушу дачада ушу айтканда жүрөгүм ооруп кетти. Ушул жерде 3 балам өлдү окшойт жердечи. Акыркыда ушул жерде 3 балам өлдү жердечи. Дачада атышам деп, ушул жолду карайм деп. Мына ушул жерде, эмени жардырганда, көпүрөнү жардырып туруп, ушул жерде МВДнын 3 баласы өлдү. МВДнын 3-өө өлдү, 4-өө өлдү. Ошол жерде азыр мен айтам. МВДдан 5-өө өлүптүр. Ушу МВДдан 3-өө өлдү, менден 3-өө өлдү. Ушул жерде. Мына. Ушинтип, то есть мурда по-настоящему Лейлек анклавда болчу. Бул жол жок эле, вообще жок эле. Бул жол тажиктердики эле, бул жолду признавать этпейт эле. Азыр бүт бардыгын биз анклавдан чыгардык. 3 жактан чыгардык анклавдан. Эми мына жол менен кетсе Лейлектиктер 30 километрге тезирээк жетет. Мына жерде жол салып койгонбуз, уже жолду салып койгонбуз. Президентибиздин тапшырмасы негеде Миңөрүккө чейин жол салганбыз. Эми мына жолду салабыз дагы. Лейлектиктер эми Баткенден келе айтканда мына жол менен жүрөт дагы 30 километрге тезирээк жетет. Мунун бияка чыгып кетсе да болот, Самаркандтан билесиңер, жол бар. Мадиген жолу менен бияка чыгып кетсе да болот. Мынага чыгып кетсе да болот. Аны да жасайбыз, кийин жаса беребиз, сону кылып жаса беребиз. Эми жасасак болот, Камиля Абдыразаковна. Чеградан кийин жасасак болот. Мына Баткендиктер дагы, Самаркандиктер болсо, Самаркандиктер мынаяктан айланып, монтип айланып, монтип 4 көчө менен монтип айланып, анан монтип туруп, монтип Баткенге келгичекти. Эми азыр мына Самаркандтар мына деле мындай өтө калышат. Мына. То есть бул дагы өтө чоң биздин жетишкендигибиз болду. Муну жетишкендикти эми конечно каалаганда бардыгын өзүң алып койгуң келет, баарын өзүң кылып койгуң келет, бирок өтө кыйын болду. Кыйын, кылыш да кыйын, сүйлөшүш да кыйын, талаш тартыш да кыйын. Бирок ушуга көндүрүп аттык, акырын көндүрүп, ар түрдүү ыкмаларды колдонуп, Султанбай Абдырашидович билет кандай ыкмаларды колдонуш керек. Ошону колдонуп жүргөккө акыры эптеп ушу көндүрдүк.
Мына жолдун эмеси таржымалы ушундай. Айтыңыздар. Камча Кылчаевич, уруксат берсеңиз. Урматтуу депутаттар, танапис убага келип калыптыр. Ошон үчүн танаписи жок иштеп, сунуш түшүп атат, танаписи жок иштейли деп. Ошол сунушту мен Кичине калды. Добушка коем. Ушул маселе бүткүчөктү толук кандуу танаписи жок иштегенге сунуш түштү, ошол сунушту добушка коем. Макул деген депутаттар добуш берип койсоңуздар. Баары макул, каршы жок. Рахмат, Камча Кылчаевич, урматтуу берсеңиз. Мына бул жерде мен жазып коюшту, жазгандарды окуп берейин деп мен. Мына ушул Аксуу Исфара, булар Аксууну, мына бул Аксууну. Булар Исфара деп документтер көрсөтөлү деп, бул үчүн дагы укмуш талашты. Бир сөз менен көрсөтөлү, Исфара дарыясы деп коелу болду деп. Мен айттым, нет. Бул биз Аксуу дарыясы дейбиз. Силер Исфара деп жаза бергилер документтериңерге. Биз Аксуу деп жазабыз документтерибизге. Деп Аксуу деп жаздырдык акырыч. Ал биз жазабыз Аксуу Исфара деп жазабыз скобкага. Булар Исфара Аксуу деп скобкага жаза турган болушту. Аксуу Исфара дарыясына курулган көпүрө биз тарапта калды. 6 ай талашып жүрүп араң макулдаштык. Ушу көпүрөнү, Көкташтын көпүрөсүн, туугандар. 6 ай талашып жүрүп араңды макулдаштык. Мурда 4 көчөдөгү жолдун узундугу 275 метр болчу. Азыр ал 22 метрге кыскарып, 253 метрди түзүп калды. То есть көпүрө биз тарапта калды. Буга мен ойлойм, биздин көкташтыктар, бүткүл эле лейлектиктер, баткендиктер өтө чоң ыраазы болот деп. Мында Дача Капчыгай автожолун тажик тарап куруп пайдаланат. Ал эми Миңөрүк Самаркандык автожолун кыргыз тарап куруп пайдаланат. Ар ким өзүнүн жолун курсун дедик. Мурда бир келишимибиз бар эле, общий курабыз деп. Көрсөк общий кура албайт экенбиз. Булар өздөрүнүкүн өзү курсун, биз өзүбүздүкүн өзүбүз курайлы. Бардык одинаковый расстояниясы бирдей эле. Жол. Дача Капчыгай автожолунун астынан Капчыгай айылынын тургундарына жайытка чыгуу үчүн 10 даанадан ашык мал жана техника өтүүчү туннелдер каралган. То есть баягы Капчыгайды көрсөтүп койгулачы. Жолду көрсөтчү. Мына. Мына Капчыгайлыктар мына жака эмеге жайлоого чыгат, малга чыгат, чөпкө чыгат, туурабы? Мынаяка. Ошондо мына жол курулуп калса, биз кантип чыгабыз деген суроолорду коюшту. Ошо суроолордун негизинде биз могул жерлердин астынан бир эми ал проектлерде көрсөтүлгөн болуш керек, удобный жерлерден 10 чакты туннелдерди жасаттык. Машина өтөт, чөп ташыса болот, мал айдап өтсө болот, просто нарак-барак өтсө болот. Ушуну жасаттык. То есть Капчыгай элинин дагы эмесин оюну, Аксай элинин оюну дагы бул жерде эсепке алдык. 4 көчө жолун тараптар талаптарга ылайыкташтырып биргеликте пайдаланат. Ал жолдун 10 метр полотносу, эки жагынан 15 метр коопсуздук тилкеси баары нейтралдык статуска ээ болду. 4 көчө. Мына туугандар, мына бул 10 метр полоса, полотно дороги деп коет, не деп коет, кыргызча не дейт билбейм. Ушул полотно дороги. Эки жагынан биягынан 15 метр, биягынан 15 метр коопсуздук тилкелери болду. Ошол жерде отуруп мына бул бардыгы нейтральный болду. Мурда ушунун бардыгы мына бул жерлер билбеген, мына бул жерлер биздики болчу мына. Мына бул жерлер биздики эле. Бирок мына бул жерлердин бардыгына тажиктер отурган. Мына бул жерлердин бардыгында тажиктер отурган. Ушунун бардыгын алдырабыз, үйлөрдү баарын алдырабыз, бул жер нейтральный болуп калат. Всё. Аталган жолдорду куруу менен Лейлек районуна жана Сүлүктүү шаарына транспорттук каттамдарга шарттар жакшырат. Тактап айтканда, Миңөрүк Самаркандык автожолу ишке берилгенден кийин Баткен-Аразак багыты боюнча каттамдын узундугу 30 километрге кыскарып, жарандарга эл аралык келишимдин негизин тоскоолдуксуз каттоо мүмкүнчүлүктөрү жаралат. Ошол эле учурда бул багытта 4 көчө жолун да пайдалана беребиз. Убагында муну айттым мен жазып коюштур, окуп коеюн. Убагында Адакам Адымар 4 көчө тажик тарапка таандык деп 49 жылга ижарага алып протоколго кол койгон. Ошол эле учурда Тумбадан Варукка чейинки автожол кыргыздарга таандык деп көрсөтүлгөн эмес. Эгерде ошону зеркальный көрсөтүп койгондо, Тумбадан Варукка чейин Аксаймен өткөн жол бул кыргыздардыкы, 4 көчө тажиктердики деп көрсөтүп койгондо бүттү эле. Укмуш сонун болмок. Ансыз булар бир тарапты көрсөткөн 4 көчө тажиктердики деген дагы, а биз тарапты карабай коюшкан. Аны караш үчүн аларды талаш керек, тартыш керек эле, барып алып эле арак ичип алып протокол кол коюп келе бербестен. Так, бизде ушул маалыматтар дагы бар.